эмне үчүн адам ооруйт? Адамдын оорусу дүйнөлүк классификацияда 1100 ооруну айтып атат. Мына ошол оорулардын бардыгы нерв системасы, мээ системасынын айынан ооруйт. Адам капа болуусу, жүрөгүнүн сыгылуусу, бирөөнү көрө албаштыгы, ыза болуусу, чочуп калуусу, такай кандайдыр бир кыжалатта жүрүүсү, кыскасы ушул адамга келген стресс, депрессияны көтөрө албастан ошолордун баарын өзүнө кармап жүрө берүүсү ооруларга алып келет. Албетте, адам деген ниетин түз коюп, мээ системасындагы клеткалардын жакшы иштешине жардам берип, күнүгө жакшы сөздөрдү айтып, күнүгө эртең менен туруп күлүп, мен абдан бактылуумун, мен абдан сонунмун, менин ден соолугум аябай жакшы, мен эч кандай эч кимге ыза эмесмин, мен баардыгын кечирдим, мен капа эмесмин деген ушунчалык жакшы сөздөрдү эртең менен туруп өзүнө өзү айтуусу, көзгөнү карап өзүнө айтуусу, мындан тышкары намаз окуганда эң сонун ойлорду, бүт ойлорду чыгарып салып, бир гана жакшы ой менен гана намаз окуу дагы бул оорулардын алдын алууга алып келет. Урматтуу мекендештер, эч качан башыбызга түшкөн кыйынчылыкка өтө мүңгүрөбөгөнгө аракет кылайлы. Ниетти түз коелу. Бир гана Кудай гана жардам берерин билели. Бир гана Кудайдан гана келерин түшүнөлү. Мен тегини мындай болгондо мен мындай деген бир жамандыкка кабылбайт элем. Мындай кылганымда мындай жамандыкка кабылбайт элем деген нерселердин баарын алып салуу керек. Себеби бардык нерсе бир гана жараткандан келет. Мына ошол жараткандан күнүгө жакшылыкты гана тилейли. Күнүгө ыйманды, ынсапты, жакшы күндөрдү, жакшы ойлорду сурайлы. Мына ошондо гана биз ооруларга чалдыкпайбыз. Мен сиздердин дайыма нерв системаңыз тынч болуусун каалоо менен доктор Бапаева.